Топчугүл Шайдуллаева. Күндөштөр. Аңгеме. Биздин кыштакта жакында Сулайманкул деген киши жүзгө таяп көз жумду. Анын сөөгүн эки аялынын кабырынын жанына коюшту. Бул үчөөнү кыштак эли тиги дүйнөдө да бирге болушсун дедиби, ким билет. Эки аял ала тургандай Сулайманкул суучу бай да, катын-поз да эмес эле. Ал көп жылы аз бүбү бакшы менен чогуу жашап, бала көрбөдү. Көзгө көрүп небир сырларды жоруган көзү ачык катыны этегинен жалгабады. Бакшылык өнөр бергенче жараткан бала берсе болбойбу? Деп ичинен Сулайманкул ушинтип бушайманга батып өксүгөнү менен анысын эч кимге билдирбей аялын аяп жүрө берди. Күндөрдүн биринде аз бүбү элүүгө таяп калган күйөөсүн акыры токул алууга көндүрдү. Болбосо кетип калам, жашым өткөн чакта үкөмдүн үйүнө барып шорум кайнайт экен да, деп буркурап ыйлап да жиберди. Эртеси өзү коргон төбөгө барып, 3 ата өткөн тууганбыз деп бала көтөргөн жаш келинди үйгө ээрчитип келди. Оозунда кеби, колунда эми бар аз бүбү кыштактагы кыз келиндерден түзгүрөөк кийинчү. Сандыгы да чүпүрөк чапырактан кем эмес эле. Келиндин баш кийимин жасап, келиштире кийинти да өзү инистикине кетип калды. 2 күн өтпөй аз бүбүнүн артынан Сулайманкул эшегин минип жетип барды. Башына жаңы топу кийип алган. Аны да аз бүбү кийгизген. Кайнеси жездесин капарына илбей, саламын алик албады. Эжем тура турсун, эгин-тегин жыйылганча балдар менен кыйналып атабыз, деди да тескери басып кетти. Аз бүбү башындагы оромолун оңдомуш этип, күйөөсүнө көз кыйгын салды. Ансыз да кабагына муз тоңгон Сулайманкул эшегине такай байлап жүрчү кетменин бошута баштады. Аз бүбү азыр кетмендин же өзүнө, же инисине тиерин сезип, ага чуркап жетти да колунан кармай калды. Сабыр этиңиз суучум, мен азыр. Аз бүбү кетменди колунан жула качып ары басты. Андан инисинин жүзүнө карабай, күйөөсүн ээрчип кетип калды. Мейли, балалуу болгончо тура турайын, кийин балдарын алаксып, мага да көңүлүм муздар. Учкашып келатып, эшегин башы көзгө койгулап, кабак бүрккөн эрине аз бүбү бир чет ичинен ыраазы болду. Сулайманкул суучунун жашты кол алганы кыштакка тарап, журт дүүдей түштү. Бригад суу башына аты менен чаап жетти. Кеч боло электе Сулайманкулга законду түшүндүрмөккө. Бригаддын сөзүн эшитип туруп, Сулайманкул чоң кара кетменин арык четине ныгыра басты да бешинесиндеги мончоктогон терин жеңи менен шыпырды. Анан бригадка тике карап: «Эжең менен сүйлөш, үкөм. Мен ошу шордунун айтканын жасадым. Макул десе, эртеңден калбай алып келген немесин кайра жеткирип коем». Бул сөзгө бригаддын күлкүсү келди. Суучуга ишене бербеди. «Аба, өйдө жактан бирөө билип калса, ишиңиз чатак болот. Азыр илгерки чалдардын заманы эмес, жашай алган». Бригад аттан түшүп жакын келди. Сулайманкул кетменин шак желкеге артып дуңкулдап жөнөп калды. «Эмне кылсаң ошол?» Ачууга алдырган бригад аз бүбүгө келди. «А дегенде аттан түш, балам». Аз бүбү эмнеси болсо да бригадды сөзгө тартты. Анын үнү жумшак, бирок өктөм чыкты. Бригад 2 күндөш жашаган үйгө ачуу менен шаар кирип барды. Бала көтөргөн жаш келин муну көрүп үйдү айлана басты. Аз бүбү сөрүгө жакандос төшөп, өтө бер дегендей бригадка ишарат жасады да өзү сөрүнүн этек жагына көчүп басты. «Балам, балдарыңды багам деп, ошолордун күнүн көрсөм деп, аялың экөөң ушинтип тер төгүп иштеп жүрөсүңөр. Биз абаң экөөбүз эмне максат менен жашап жүрөбүз, аны өзүбүз да билбейбиз. Ойлоно берип баш катты. Өзүмдү өзүм алаксытып, ата бабам кылбаган бакшылыкты кылып жүрөм». Мандаш уруна отурган аз бүбү бригадка тик карап сүйлөдү. «Абаңды бала көрсө дегенмин. Буш ордуда раматтылык күйөөсүнөн калган баласы менен баш баанек жер издеп, туугандарынын түрткүсүндө калыптыр». Келин басып кеткен тарапты карап сүйлөдү.
же эмчектеги бала менен иштей албаса, ата эне жакын туугандан кур болсо, колундагы баланын айынан келип отурат. Согуш бүткөнүнө эми мына 7 жылдын жүзү болду. Али элдин карды тою элек. Мындай жетим жесирге кыйын мал. Сен мага кайдагы законду айтып баш тууруп отурасың өкөм. Баласы эсен аман чоңойсун. Сулайманкул суучуң да ушунун көлөкөсүндө бала көрсүн. Мен эмне, жыргап кеткенимден ушул ишке бардымбы Аленайын? Аз бүбө жашып кетти. Мен эми катын болмок белем абаңарга. Доорум, шааним бүттү. Эми шорум да арылсын. Эримдин башын байлабай, эртеби кечпи кете турган адаммын. Үнү каргылдана түшкөн аз бүбө маасысын кычырата басып, ордунан козголуп, очок тарапка кактады. Аз бүбүнү аяп да, таң калып да карап калган жаш бригад ага ылайык көңүл жубатар сөз таба албай, баягы киргендеги ачуусун мыжыга кармап, колундагы камчысына чыгарды. Арадан бир топ жыл өттү. Сулайманкул суучу 2 эркек бала көрдү. Бирок аз бүбү өзү ойлогондой үйдөн кете албады. Балдардын төрөлүшү менен бул 3 адам ого бетер ымалаша түшкөндөй болду. Аз бүбүнүн жаш күндөшү балдарынын көп түйшүгүн ага көтөртүп койду. Алар узак жылдар кошуна колоңду таң калтырып, ынтымак өмүр сүрүштү. Бирок аз бүбү кемпир карып барып көз жумган соң, эми гана элүүгө таяган анын күндөшү аны ээрчигендей, көп өтпөй ал да каза болуп калды. Ошол күндөн Сулайманкул суучу да ал күчтөн тайып, тез эле карылыкка моюн сунду. Уулдары канчалык ата келип, алаканга салып бакса да, аялдары кеткенден кийин абышка да көп узабады.